зомбулук, үй бүлөлүк зомбулук, тирания, ушул нерсе жөнүндө бир токтолуп кетсеңиз деген. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям туугандар айтты: "Хойрукум ли ахлихи ва ана хойрукум ли ахли". Силердин, деди Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям, эркектерге айтып атат, эң жакшыларыңар өзүнүн аялдарына, өзүнүн үй бүлөлөрүнө эң жакшылар деди. Эмне үчүн? Туугандар, үй бүлө деген бул мойдон моя крепость. Адамдын өзүнүн эс ала турган, көпчүлүктөн эс алып, өзүнчө бөлүнгөн, ошондой өзүнүн бир өзүнчө жеке бир материги боло турган болсо, мына ошол инсан эгерде бул коомдо дагы жашап аткан коомдо өзүн канчалык ушундай деликатный, канчалык культурный кылып көрсөтпөсө дагы, бир коомдон кайын болгондо өзүнүн үйүнө киргенде чыныгы маскаларын чечилип, анан үйүндө зомбулук көрсөтүп, үйүндө ушундай тиран болуп аткан адамдар, демек булар ошондой эки жүздүү инсандар. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ошон үчүн айтты: эгерде үй бүлөсүндө эң жакшы болгон, боорукер, мээримдүү, жакшы, адилеттүү адам боло турган болсо, демек бул инсан коомдо дагы жакшы адам болот. Жок, үйүндө ушу туз